Мен байбактуу айымдар. Бүгүн вебинардын экинчи күнү. Темабыз дайыма өзүн артта калтырган жакшы кыздар тууралуу болмокчу. Жакшы кыз синдрому дегенди көп угуп каласыздар, ошол теманы бүгүн ачып, белгилерин, сезимдерин, адаттарын жакшы кыздын талдайбыз. Жана ушул жакшы кыз синдрому деген нерсенин айымдын жашоосунда кандай зыяндарды алып келет, андан чыгуу жолдору кандай деген темада бүгүн сабак болот. Кош келдиңиздер. Көрүнүп угулуп жатам, Ким кайсы шаардан көрүп жатат? Биз азыр 1-2 минута күтө турабыз, дагы айымдар эфирге кошулгуча күтө турабыз. Бүгүнкү эфирибиз жакшы кыз синдрому тууралуу болмокчу. Азыр 1-2 минутадан кийин сабагыбызды баштай беребиз, Кудай буйруса. Россиядан көрүп атам дейт, Королёв дейт. Жакшы кыз синдрому дагы мен өзүм жеке өз тажрыйбам менен эң жакшы билген абалдардын бири. Мен айта турган нерселер бул жөн эле теория эмес, менин жашоомун деп билсеңиздер дагы болот. Азыр анда эмесе бисмиллахиррахманиррахим деп баштай берели. Жакшы кыз синдрому ушул абал мындай көп билинбейт, байкалбайт. Бул жакшы нерсе деп кабыл алынат көбүбүз тарабыбыздан, көпчүлүк тарабынан. Бирок адамга аябай көп зыяны бар экенин көзгө илинбей калат да. Мындай безобидный бир опасность десек болот да, байкалбаган бир кооптуу эмоционалдык абал жакшы кыз синдрому деген. Айзадайым, өз границаңды коргоп, бирөөгө бир нерсе айтып алып, күнөөлүү сезсең жакшы кыз синдрому ооба белгилеринин бири. Эң чарчаган, эң бааланбаган, бирок эң көп кызматты кылган, жумушту кылган, эң көп жардамды берген, эң көп берешен, эң көп мактоого татыктуу, бирок мактоо укпаган, колдоого татыктуу, бирок колдоо албаган кыздар, булар жакшы кыздар. Дагы уланта кетсек, жакшы кыздын бир адаттары бар. Эң эле биринчиси бул мейли деген сөздү жакшы көрөт. Бирөө бир нерсе сураса, сунуштаса, жардам сураса, мейли, сен айткандай болсун, мейли тим коеюнчу, мейли унчукпай эле коеюнчу. Бирок ичиндеги чыныгы, өзүнүн ой пикири тигил адамга каршы болушу мүмкүн, бирок ошо каршылыгын көрсөтө албаган коркок кыздар да жакшы кыздар. Жакшы кыз деген бул мындай какшыктап айтылгандай да, жакшы кыз деп жакшы адам болбогула, жаман адам болгула деп чакырып аткан жокпуз. Жакшы сапаттар өтө мындай өтө эле жакшы кыз болууга аракеттенген. Чын жүрөгүнөн жакшы болуп, чын жүрөгүнөн берешендик эмес, корккондугунан, четке кагылып калбайын деп өзүнүн выгодасы үчүн жакшы кыз болуп аткан кыздар жөнүндө айтып атабыз да. Көбүнчө унчукпайт, жакшы кыздар конфликттен коркот. Мындай кичинекей кезинде жүрөгүнүн үшүп алынып калган, аябай кооптуу атмосферада чоңоюп, таянар кишиси жок, ишенер кишиси жок, жанда ата энеси болсо деле балким алар менен мындай эмоционалдык, жылуу байланышы болбой,
өзүн жалгыз сезип, коркок болгон кыздар кийин анан ошол өзүн коргогонго мындай көнбөй калат да. Таяныч сезбейт ичинден, өзүнүн таяныч, өзүнө болгон уверенность жок. Айымдар кошулуп атат дагы. Жок деп айта албайт, дагы бир адаттардын бири. Жок деп айта албайт, бирок чынында өзү ичинде эмне деп атат? Жок деп айтып атат. Мисалы бирөө айтып атат, кофтаңды берип турчу, бир жака кийип барып келейин десе, жок деп ичинен айтып атат, бирок ошону тилине алып чыга албай атат. Эмнеге? Анткени бирөөнү капа кылуудан коркот. Эмне деп ойлоп калат, мен жөнүндө жаман ойлоп калат деп өзү жөнүндө жаман ойлогонго эч ким уруксат бербейт. Бардыгы мени сүйсө экен, бардыгы мени жакшы көрсө экен, бардыгы мен жөнүндө абдан жакшы ой пикирде болсо экен деп адамдардын оюн эл эмне дейт деп ойлонуп жүрүп аябай чарчайт да. Тигиге жагынам, буга жагынам деп отуруп чарчайт. Ушул бирок чыныгы өзүнүн жобу жок деп айта алат да. Жок дегенди сыртка чыгарып айткандан коркот. Жаман кыз болуп калам деген нерседен коркот да. Анткени бул адамга кичинекей кезинде аябай сүйүү жетишпей калган. Анан ошол сүйүү жетишпегендиктен улам ошо сүйүүнү алам, сүйүүгө жетишем деп отуруп, бардык адамдарга берешендик кылып, жардам берип, алардын иштерин бүтүрүп, өзү чарчап, өзү кыйналып атса дагы башкалардын камын көрүп отуруп, бул айым ошол сүйүүнү сатып алгысы келет да. Анан жакшы адамдын жанында, ушундай жакшы кыз синдромундагы айымдардын жанында көбүнчө анын баркын билбеген, орой, агрессивдүү, басынтуучу, тиран күйөө, абьюзерге тийип калышат да. Анан бул киши башынан эле абьюзер эмес да, бара ошол кыз, жакшы кыз синдромундагы адам жанындагы адамдарды агрессивдүү болууга түртүп турат да. Анткени ал өтө жалтак, өзүнүн чек арасын такыр белгилебейт. Мага бул жагат, жакпайт. Чек араны белгилөө деген бул тикенектей болуп эч кимди жаныңа жолотпой коюу деген эмес. Бул жөн эле өзүңдүн ой пикириңди, сезимдериңди мындай тартынбастан айта билүү да. Мага бул жагат, жакпайт деп өз учурунда айта билүү. Бул деген чек ара ошол. Мага бул жагат, мага бул жакпайт. Адамдар билиш керек сенин жөнүндө. Буга ушундай кылса болот, ушундай кылса болбойт. Буга жагат, буга жакпайт деп адамдар сенин мындай чек араңды билиш керек да. Чек ара десе эле бир чеп куруп алып, ичинде жалгыз отуруш керек эмес. Туура эмес түшүнүп алышат бизде көбүнчө чек ара деп, анан өзүмчүл болуп, эгоист болуп депчи. Жөн эле бул өзүңдүн каалоолоруңду белгилеп коюу. Анан ушинтип өзүңдүн каалоолоруңду, чектериңди белгилебегенде башка адамдар эмени билбейт да, чек араны билбейт да. Анан сени тебелей берет да. Чек араңдан өтө берет. Сен убактыңды алып кое берет, көңүлүңдү карабайт, сен ресурстарыңды жеп кое берет, сен кызматыңды алып кое берет, бирок сага кайтарып беришпейт да. Анткени сен эмне бесконечно берип атасың. А бир нерсе түгөнгүс сезилсе адамга бааланбайт ал. Ошондуктан абьюзер кайнене болушу мүмкүн. Абьюзер агрессивдүү адамдар курчап турат да. Бул кайнене, коллега, начальник, күйөөң, бир тууганың, ар кандай жакын курчоодогу адамдар агрессивдүү болот. Ушундай жакшы кыздардын жанындачы. Бул жерде дагы бир сыноо бар. Мындай ошол адам үчүн өсүү жолу да. Аллах таалам буну бекеринен бербейт. Ошол агрессия сезимиңди колдонгонду үйрөн деп, агрессияңды мындай триггерит этип чукулап турган адамдарды жөнөтөт дагы. Сен ачууланганды үйрөнүп, өзүңдү коргогонду үйрөн деген бир белги да. Үйрөнүп кетсең, дальше андан кийин адамдар сага андай орой мамиле жасай калат. Сенин кыжырыңды келтире турган нерселерди кылбай калышат, анткени сен сабагыңды өттүң. Агер ошол ойдон унчукпай эле, айта албай, сүйлөй албай, өзүңө неуверенный болуп эле жүрөрсөң, андан дагы сени кордогон кишилер келе берет да.
бир ошо менин айым долбоорумдагы бир кыз бар эле, келин, март айында окуду менден. Анан ошол аябай жакшы кыз экен да, прям баягы бизде жакшы кыз бол, жакшы келин бол деп аябай мындай тарбияланып чоңоебуз да. Анан аны биз мындай өтө бир крайностько өтүп кетебиз да, жакшы кыз болуш керек десе эле өзүбүздү тебелетип, такыр эле мындай өзүбүзгө кам көрбөй коебуз. Бул келин да ушундай бир окуяга, кырдаалга туш келип калыптыр да. Бир үйдө эки абысын жашайт. Анан бир абысын иштейт имиш. Бул мен окуума келген айым иштебейт, үйдө отурат. Анан сен үйдө отурасың да деп эле ага абысыны балдарын каратып коет, үйдүн тиричилигин кылат. Бир үйдө эки үй бүлө жашап атат. Бүт ошол эки үй бүлөнүн тиричилигин кылат, өзүнүн анан абысынын балдарын карайт, тамактарды кылат, баарын кылат, кирлерди жуат. Анан келип эле баары эле сен үйдө отурасың да, муну кылып койчу, аны кылып койчу. Анан кийин келишип текшерип, муну кылбапсың, аны кылбапсың, сапат мындай начар кылып коюпсуң дешип эле баары минип алганда, кто возит, на том и ездят деген сөз бар орусча. Ошондой болгондо жумшактыгынан улам, өзүн баалабагандыгынан улам, оюн моментинде айта албагандыгынан улам. Мейличи деп конфликттен коркуп отуруп, ошо баардык кайын журтун өзүнүн үстүнө миндирип алган да. Ал эми любой эле адамга мындай нагрузка чоң да, эки үй бүлөнүн тиричилигин бир адам кылып, эки үй бүлөнүн баласын бир адам багып, анан дагы бир ыраазычылык укпаса, бул адам үчүн физически дагы оор, анан эмоционалдык өтө оор да. Ошондой абалга келгенде, анан ошол айым долбоорунда баягы өзүң самооценкаңды көтөрүү деген аябай сабактар, практикалар берилет. Ошолорду кылып отуруп, өзүнүн оюн тайманбастан айтканды үйрөндү да. Баягы абысыны да келип эле күнүгө бир нерсени замечание берип эле, критика айтып, балдарын туура эмес багып койдуң, туура эмес карап койдуң, анча карабай атасың деп, болбосо өзүнүн балдарын абысына каратып атып, рахмат айткан ордуна критика айтат да. Анан ошого капа болгон берки келин болсо, оюн биринчи жолу айтты да. Жеңге, мага ушу кылганыңар жакпайт, мен муну каалайм, мени да баалагыла деп өзүнүн оюн бир айтып, экөө бир сыйра разборка болушуп, бирок бир эмеге түшүп алышты да. Баягы ичинден душман болуп жүрөргүчө ошол эмоцияларды, сөздөрдү тайманбастан айтып, сүйлөп, чечишип алган жакшы да. Анткени ичиңде урушуп жүрөргөн бул мындай тайный душмандык адамды жеп коет да. Күнүгө бүтпөгөн уруш ичиңде боло берет. Жакшы кыздардын адаты ушундай. Ичинде бирөө менен урушуп жүрө берет, бирок ошону бир айтып, бир бошонуп албайт да. Анан ошол ичиндеги бекитип койгон агрессиясын көтөрүп ташып, аны элден жашырып жүргөнгө аябай көп энергиясы кетет дагы. Эч иш кылбаса деле ал чарчап калат. Так. Бул айымдын сабагы, техникалары вообще супер, окусаңар өкүнбөйсүңөр дейт, иншалла ошондой болсун. Анан мен ушул жерден айта кетким келет, мен сабагыма азыр мисалы мен бул жерде сиздерге мындай кыскача сабак өтүп атпаймынбы? Техникаларды берген жокмун, мындай тааныштыруу сабак эле болуп атат. Ушунда деле мисалы мен адис катары сизге жагамбы, жакпаймбы сезилет да. Ошо мага ишенүү пайда болуп атабы, менин баалуулуктарым сиздерге дал келип атабы, ошону сезип, анан дал келип атса, мен айым долбоорума катталып окуңуздар. Анан эгер мындай жакпай, ишенбей, мен деле буну билем, мындай жагымсыз болуп атсам, мени сындаш үчүн мен сабагыма келбей эле койгула дейм да. Келип алып, сабакты мындай өтпөй, андай өт, бул техниканы бербей, аны бер, 1 саат эмес 2 саат өт деп эле мындай келип, мага окуучу эмес, мага мугалим болуп келген позициядагы да адамдар болот. Андай позицияда болсоңуз, окубай эле коюңуз да. Ошол элестетсеңер, жакшы кыз синдромунда жүрөсүңөр, оюңду эч эле айта албайсың. Сүйлөйүн десең эле шолоктой эле ыйлап каласың, оюңду жеткире албайсың.
анан оюңду жеткире албай кайра өзүңдү урушасың, коркоксуң, сүйлөбөйсүңбү нормальный деп. Анан ичиңен укмуш болуп тим эле сайрап ичиңден ошол урушту уланта бересиң да. Буга канча энергия кетет, канча маанайың жок жүрөсүң. Андан көрө бир моментте бирөө менен бир урушуп алсаң, бир талашып алсаң, бир спорт этип алсаң, бир ачык сүйлөшүп алсаң, ошол ачыктык, түшүнүктүү абал эки тарапка тең жакшы да. Чем түшүнүксүз ичиңе ит өлүп жүрө бергенден көрө сыртыңа бир чыгарып алганың жакшы да. Бирок жакшы кыз синдромундагы айымдарга бул аябай оор, анткени булар жабылып калган да, ушунчалык коркок болуп калган. Баягы кичинекей кезинде тынч отур, сүйлөбө, сен ары тур, сен ишиң эмне, же болбосо ата энеси агрессивный болгон, экөө мушташа берсе баланын да коркуп жабылып калган, ушундай бир ситуациялардан улам. Бала жабылып калат дагы, анан кийин ошол сүйлөйүн десе эле могу жерине келип тыгыла берет, сүйлөйүн десе эле могу жерине келип тыгыла берет да. И көп тамагы да ооруйт. Менде мурун ушул психологияга келгенге чейин, Аллага шүгүр, бир акыркы 5 жылдан ашып калды. Тамак оорудан арылдым. Эми оорусам да бир аз оорушу мүмкүн, 1-2 күн ооруп өтүп кетет, 1-2 күн кызарып өтүп кетет да. Мурун бир подросток убагыман баштап бир 30 жаштарыма чейин тамагым дайыма бир айдын бир 20 күнү ириңдеп, кызарып, ангина, шишип, танзилит ушундай болуп жүрчү да. Кышы жайы коймай сүйкөп, жоолукту тамагыма ооруп алып, жылуу суу ичип, муздак суу иче алчу эмесмин, буттарым какшып, үшүп, тоңуп, буттарым жайы менен жылуу носки кийип ушинтип жүрчүмүн да. Бул ошо көрсө мен мындай оюмду кенен айта албагандыгым, коркоктугум, кысылган абалымдан улам ошондой тамак ооруум, хронический ангинам болгон экен да. Регулярно мындай анан өтүшүп кеткенден антибиотик көп иччүмүн. Анан ошол кездеримде кичинекей кызым, чоң кызым кичине кезинде ал дагы көп ангина болчу. Экөөбүз тең тамагыбыз ириңдеп, экөөбүз тең антибиотик көп иччүбүз да. Кийин мендеги ангина кеткенден кийин Аллага шүгүр кызымдан дагы ангина кетип калды да. Ошо ангина темасы вообще эле биздин үй бүлөдөн Аллам буйруса чыгып кетти. Мындай 5 жылдан бери ал көйгөй менен биз аптекага же врачка бара элекпиз. Болбосо мурун ошол эле боло берчү кечки чейинчи. Көрсө болгон эле элементарный психосоматика экен. Мен өзүмө сүйлөгөнгө, оюмду эркин айтууга, особенно конфликтный ситуация, бир нерсе мага жакпай атса ошону жакпайт, же болбосо бир нерсени жок деп айткым келсе жок деп айта албагандыгым мага ошондой бир боль пайда кылчу экен да. Ушул нерселер дагы сиздерде да шифа табасыздар. Ушундай бир психосоматикаңыз болсо, организм сигнал берет. Ооба, биздин денебиздеги баардык оорулардын психоэмоционалдык себеби бар. Албетте медикаментозуна дагы биз дарыланышыбыз керек. Бирок андан дагы күчтүү шифа өзүбүздүн эле ички жан дүйнөсүндөгү эмоцияларыбызды түшүнүү көп учурда дарыдан дагы күчтүү шифа болушу мүмкүн бизгечи. Өткөндө бир айым, ушу айым долбооруна келген бир айым уктай албай жатам дейт да. Эч эле ушу көп жыл болуп калыптыр. Түнү менен уктай албайт экен. Диагнозу жок. Врачтарга барсам эмне болуп атканын билбейт. Бир аз уктап, 1 сааттай уктай эле туруп эле анан кийин уктай албай түнү менен басып жүрүп эле ушинтип экен да. Элестетсеңер, түнкү уйку деген кандай бул маанилүү нерсе, кандай таттуу, кандай бизди эс алдыруучу бир процесс. Анан ошону жашай албайт да. Адеп 1 саат эле уктап эле анан 2-3 саат басып жүрүп 1 саат уктап ушундай. Анан ушу биздин айым долбоорунда 1-1,5 ай окуп, ушул айым уктап калдым дейт. 5-6 саат түнү үзгүлтүксүз түнкү уйкумду уктап калдым. Таң калыштуу дейт да. Бул айым ичиндеги болгон эмоционалдык бир негативдүү давленияларын, негативдүү бир травмаларын кое бере алды. Ошо долбоордо сабактарды угуп, практикалардан алам. Эмоционалдык тынчыганда уйкусу да тынчыды да. Ушундай нерселер болот. Ошондуктан ар бириңиздерди өзүңүздү да тереңирээк түшүнөм десеңиз, самооценкам көтөрүлсүн, өзүмө кам көргөндү үйрөнөйүн, өзүмдү биринчи орунга койгонду үйрөнөйүн десеңиздер, ар бириңиздерди айым долбооруна чакырамын. Бул айым долбооруна катышуу үчүн
директке же шапка профиляда ссылкадагы WhatsApp'ка айым деп жазып койсоңуздар, сиздерге катышуу боюнча толук маалымат беребиз. Ушул жакшы кыз синдрому менен жашаган кандай оор экенин өзүм мен жеке билем да. Мындай бул айымдарда кабыл алуу деген бир функциясы да жакшы иштебейт да. Вниманиядан коркот. Мисалы, ушунчалык вниманияга суусайт, мактоону каалайт, адамдар мага көңүл бурса, мени сүйсө, мени жакшы көрсө, мени көрсө экен дейт. Бирок ошол эле учурда ушунчалык жабык, ушунчалык коркок болот да. Көңүл буруп койсо уялат, жерге кирип кетейин дейт, бурчка бир отуруп алат, үнүн жай сүйлөп, жай чыгарып, мындай вниманияны в то же время калай, в то же время качат и непонятный да. Сүйлөшсөң бир непонятный адам да, ошо адамдар дагы сезет дагы, жакшы көп мамиле курбай коет да. Алат, келет, сен ресурстарын колдонот да кетип калышат. Неге анткени сен непонятныйсың. И мында внимание хочешь, а сага внимание берилсе ала албайсың. Ошону бир жериңе мынтип батыра албайсың, сиңире албайсың, кысылып, итерип саласың да. Ошондой эле акчаны дагы кабыл ала албайт. Акчаны мисалы сурагандан, алгандан күнөөлүү сезет, уялат, өзүн өтө татыктуу эмес сезет, өтө баалуу эмес сезет да. Мисалы, бир услуга сатса, же товар сатса, ошонун баасын нормально кылып айта албайт. Мындай кымбат баа айта албайт. Жакшы товар болсо да минимум бааны коюп, ошону акырын эптеп айтып кыйналат да. Мисалы, менде бир окуялар ушу көп болгон, бирөөсүн эстеп атам. Биз эжем экөөбүз бир детский магазин ачканбыз, бир 10 жылдай болуп калды мурун. Ачпан иштеп жүрөбүз да, экөөбүз чыгып атабыз. Эжем мен экөөбүз сатуучу болуп чыгып атабыз. Эжем самооценкасы кичинекей кезинен эле жогору да. Мындай өзүнүн баалуулугун жакшы сезет дагы, баалуу сезет да. Анан мен болсо өзүмдүн баалуулугумду кичинекей кезимден сезбейм, баалуу эмес сезем. Ушундай бир эле үй бүлөдө чоңоюп, баардыгынын өзүнүн бир башкача психикасы болот да. Анан экөөбүз товар сатып атабыз да. Анан мисалы товарга баа коебуз да. Баа койгондо мен минимум кошуп, минимум койгум келет да. Ушуну кое берейикчи десем, эжем неге анча арзан коймок эле, кымбатыраак коелу дейт да. Анткени ал өзүн мындай баалуу сезгендиги үчүн ал саткан кызматын дагы баалуу сезет да, кымбат койгонго духу жетет да. Менин духум жетпейт. Анан кийин бир бааны коебуз ошентип. Анан клиент келгенден кийин мен скидка сурай электе, скидка болот, алыңыз деп ушундай мындай жалдырап сатам да. А эжем болсо мындай спокойно турат да, баасын сураса кымбат айтып коет. Анан тиги хорошо деп алат да, достойно акчасын алып коет да. То есть көрдүңөрбү? Жакшы кыз синдромундагы мен даже товар сата алчу эмесмин. Анткени өзүмдү баалуу эмес сезгенден мен товарым дагы автоматически баалуу эмес, аны адамдар сезет да. Еще менен скидка сурай электе эле скидка берип түшүрүп койчу деп бир сураса, мисалы адамдар аз-аздан эле түшөт да, мисалы бир кофта 1000 сом болсо, детский бир кофта. Анан там 50 сомдон түшөт да. А мен болсо сразу 200 сом түшүп салам да. Антиги адам мындай карап калат да, что-то бул баалуу эмес кофта окшойт деп кетип калат да. А эжем вообще түшпөйт болчу да. Түшпөсө дагы андан эч ким скидка сурабайт, аны кымбат кылып эле сатып алып кетет да. То есть бизге жакшы кыз синдрому акчадан дагы бизди мындай кем кылып коет да. Сага келчү акчаны дагы нормально кабыл ала албайсың. Ошондуктан бул синдромдон арылууга мындай аракет кылып, билим алып, ушул синдромдон чыккан адамдардын бир тажрыйбасын угуп, көрүп, өзүңүздүн жашооңузду жакшы деңгээлге чыгарып алсаңыз болот да. Ошондой эле бул айымдар тарынчак болот. Анткени көп күтөт да адамдардан. Бул көп нерсе берип салат да. Сага скидка сурай электе эле берип салдың, сага жардам сурай электе эле берип салдың, сага сенден кеңеш сурай электе эле берип салдың. Бүттүгүн ушундай аябай гиперотдающие да женщины. Анан кийин берип алгандан кийин адам күтөт да, мага да ушинтип берсин, мага да ушундай көп кылып берсин деп күтөт.
Адамдар андай деңгээлде буга бербегенден кийин тарынат. Мен буга минттим элем, бул мага минтпей койду деп адамдардыга тарынычы көп болот да. Дагы бир белгиси өзүн салыштырат, аябай салыштырат. Мисалы, башка адамдардын алдында өзүн салыштырат дагы, өзүнө төмөн баа берип, бирөө карап атса, менин тишим кыйшык экенин көрүп атат. Бирөө карап атса, менин көзүм кыйшык экенин көрүп атат деп бирөөнүн атына өзүнө жаман баа кое берет да. Мени көрбөй эле койсо экен, мен түрүсүк экенимди көрүп коет, мен семиз экенимди көрүп коет, мен туура эмес сүйлөйт экенимди угуп коет деп эле ошол өзүнүн жаман экендигине ушунчалык ишенет. Башка адамдар ошону көрүп атат деп сезет да. Болбосо башка адамдар сени жакшынакай эле көрүп атат, сен өзүңө өтө самокритичныйсың да. Ушул дагы жакшы кыз синдромунун бир начар белгилеринин бири. Ушул абалдар менен жашаган кандай ойлойсуз? Жеңилби же оорбу? Албетте оор. Акчадан артта каласың, мамиледен артта каласың. Өзүңдү кысып, монтип отуруп, жабылып отуруп, бир күлкү шаң, бир ачылып жүргөндөн артта каласың. Мындай кысыла берип, тамагың ооруган, денеңдин мындай напряженный жүргөнү, көбүнчө маанайың жок, жана өзүңдү өтө жалгыз сезгендигиң, ушундай бир жаман абалдарды жылдан жылга алып жүргөндүн эмне кереги бар? Андан көрө кандайдыр бир керектүү, конкреттүү бир билимди алып, ошол менен ушул бир абалдарды кое берсе мүмкүн да. Ушул нерсе, ушул мүмкүнчүлүктү мен сиздерге айым долбоорунда бергенге аракет кылам. Айым долбоору бир гана сабактар, техникалардан тышкары бизде аябай сонун колдоочу чөйрө болот. Трансформацияны жалгыз жашабастан, жаныңызда сизди колдогон сонун айымдар болот, психолог диплому бар куратор болот. Ошол менен бирге сиз абдан жеңил, сонун. Ошондуктан бул долбоорго келиңиздер, айымдар. Бул жакшы кыз элдин баарына ыңгайлуу, только өзүнө эмес да. Өзүнө ыңгайсыз нерселерди көп кылат, элге ыңгайлуу нерселерди тандайт. Мисалы, бул айым долбооруна окубай коюу деле кайра эле ошол нерсе болуп калат да. Кайра эле адатыңызды уланткан болуп каласыз. Кайра эле өзүңүздү тандабай, мейли уктум, көрдүм, ушу кийинден артын менин жакшы кыз синдрому бар экен, мейли кийин деп койсоңуз, кайра эле өзүңүздү артка коюп, башка тиричиликти ойлоп, башка бирөөлөрдүн маселесин чечип, балаңыздын, күйөөңүздүн үй тиричиликтин маселесин чечип, ошого убакыт, ошого акча, ошого эмгек жумшап кете берсеңиз, кайра эле өзүңүз артта кала берген болосуз да. Ошондуктан, эгер сиз бул эфирди угуп атсаңыз, демек сизге жакшы кыз синдромунан чыгууга бир белги да, убакыт келди деген. Ушундай бир нерсеге убакыт келгенде кармап калыш керек да. Анан эртең дей берсек, убакыт ушундай учкан куш тез эле өтүп кете берет. Карасаң 5 жыл ушундай эле өзүң артта бир бурчта жашооңду толук потенциалыңды ачпай эле мындай чуть-чуть тешиктен карап жашап аткан болосуң да. Убакыт өтө берет. Ошондуктан раз сизге ушул билимдер азыр келип атабы, азыр ушундай бир чакырык угуп атасызбы, демек сиз азыр уже жашооңузду чыныгы автору катары, бирөөгө жагынайын, эл эмне дейт, элдин ою менен, элдин баарына ыңгайлуу болоюн эмес, мен өзүм эмнени каалайм, эмнени каалабайм, мен киммин, менин ордум кандай, мен ушул жерде ордун ээлегенге татыктуумунбу деген суроолорго жооп издеп, өзүңүздү биринчи орунга коюуну сунуштайм да. Анан баягы өзүн тандабай жүргөн адамга өзүн тандаш дагы оңой эмес. Мисалы болот, акчаң бар, ошону өзүңө жумшап койгонго 1000 ойлоносуң, бир ойлоносуң, жумшасамбы, жумшабасамбы, ушу ким эле акыркы акчадай сезилип, кыжаалат болуп, тревога болуп кетесиң да. Башка бирөө каршы берип турчу, шык деп эле резко берип коесуң. Же болбосо кызыңа бир нерсе алып берейин десең, резко алып берип коесуң. Туугандарың бир марик болуп атат, азыр мисалы выпускниктер болуп атат, сиңдиң окуун бүтүп атат, ага мынтип эле 10 000 берип коесуң, 20 000 берип коесуң. Өзүңө бир 5 000ге, 3 000ге, 10 000ге бир нерсе алайын десең, ой, тим эле жарым жыл ойнош керек болот да. Ушундай нерсе болот да, сизде жакшы кыз синдрому бар.
то есть мен эң артта, калгандар эң алдыда деп жашооңузду башкаларга арнап жашаганда чындыгында сиз кайгы сезип атасыз, өзүңүздү бул жашоодо лишний сезип атасыз, ордуңуз жоктой сезип атасыз, жалгыздык сезип атасыз, бирок ага болбой эле кайталап атасыз да, ушул нерселерди кайталап атасыз, анан өзүңүз тандап атасыз да, жакшы кыз синдромунда жашоону өзүңүз тандап атасыз. Анан этегинде барып жашоосунун баарын башкаларга арнап коюп, 70-80 чыкканда мен силерге жашоомду арнадыммы, силер мага эчтеке бербей койдуңар деп тарынбагыла эчимгечи. Эч ким силерден мага арна жашооңду деп сураган жок. Бирок жакшы кыз синдромундагы адам арнайт дагы, барып анан мындай одолжение кылат да, силер мен сага жаштыгымды арнасам, сен кетип калдың. Арна деп айткан эмес эч ким. Ушул мисалы аял күйөө мамилесинде дагы эч убакта мындай толугу менен 100% эч убакта аял өзүн арнабаш керек. Арнаганда сен тебелеп кетет, эң чоң сыноолордун бири измена башыңа келет да, экинчи аял, любовница деген нерселер келет. Анткени аял өзүн тебелеп койду, өзүн жокко чыгарып койду, өзүн толугу менен берип койду да. И анан одолжение кылат. Неге сен дагы мага өзүңдү толугу менен бербейсиң депчи. Анан элдин баары эле сендей эме эмес да, мындайча айтканда, дурочка эмес да, чтобы всю себя отдавать да, в меру бериш керек да, в меру. В меру бербесең, баркың кетет. Эч убакта баркыта албайсың да. Анан именно ошо өзүн толук арнап койгон аялдардын сыноосу толук обесценивать этип коюшат. Балдары да сен мага жашооңду арна деген эмесмин деп коюшат. Күйөөсү дагы ошентип баягы бир жашка мындай улгайып баштаганда жаш бирөөнү алат да кетип калат, ошентип мындай у разбитого корыта калат да. Бул нерсе өтө оор сыноо. Башка келе электе өзүңдү толук арнаганды токтотуш керек да. Өзүңө биринчи сенин жашооң сага берилгенден кийин биринчи сен өзүң ээ болушуң керек, өзүң жашооңду рахаттана колдонушуң керек, өзүң каалагандай жашаш керек да. Анан башкаларга арнап коюп, мен жашоом гана, менин бактым гана деп балаңа күтүп, балаңды өзүңө бакыт карыз кылып, эгер балаңа жашооңду одолжение кыла берсең, анын да жашоосу оор болот да. Анткени сен мен үчүн бакыт, өзүңдүн бактыңды дагы, менин бактымды дагы бер мага деп балага эмоционалдык оор жүк салабыз да, баланын жолун жаап коебуз. Мындай ийгилик жолу оор болуп калат да. Көп окуялар болот мындай. Барып баласынын үй бүлөсүнө кийлигишип, келининен талашып, акчасына кийлигишип, эметкен ошол эне өтө өзүн арнап койгондо балагачы эмоционально ушунчалык өзүн берип койгон. Анан кийин ошону кайра эми бер мага дейт. Теперь давай мне счастье деп баштайт. Ошондой бир мындай на всю жизнь обиженный, одолжение кылган кары болбойлу да. Азыр мисалы көбүнчө эле менин аудиториям жаштар да, 25-45 жаштагы айымдар. Анан 70-80ге келгенде милдет кылып отурбай турган болушубуз керек да. Ал үчүн ушу жакшы кыз синдрому дегенди терең түшүнүп, ошондон чыгып алган болсок жакшы. Ошон үчүн бул нерсе кандай мындай оор, жагымсыз, бирок көзгө көрүнбөйт, бир проблема катары деле көрүнбөйт да. Мындай элдин баары бул жакшы кыз, ооба жакшы кыз деп коюп эле сен колдоно берет. Өзүң ичиңде ыңгайсыз сезе бересиң. Мындай проблема катары деле көрүнбөйт, бирок ичинде ошол жакшы кыздын ичинде болуп аткан эмоциялар, өзүн бул жашоо келгенден кийин ар бир адам өзүн бактылуу сезип жашагысы келет да. Ошол бактылуулукту сезе албайт да. Анан көбүнчө обесцененный болуп калат, бааланбай калат. Ошондо өтө обидно болот да. Мен ушунча баалуулукту силерге берсем, ресурстарымды берсем, силер баалабай койдуңар деп туруп, ошол жерде катуу таарыныч болуп, катуу стресске түшүп, депрессияга киришет да. Ошондой нерселерди алдына алуу бир жөнөкөй эле билимдердин жардамы менен мүмкүн. Ошон үчүн айым долбооруна барыңыздарды чакырам. 10-июнда башталат. Ошол убакка чейин катталып жетишиңиздер. Күн өткөн сайын баасы кымбаттайт. Ошо баалары, тарифтери, убакыт сааты каерде өтөт, кандай өтөт, сиздерге менеджерлер түшүндүрүп берет. Директке сиздер айым деп жазсаңыздар, ошол баардык толук маалыматты аласыздар айымдар.
рассрочкабыз да бар. Ушул боюнча мындан тышкары деле суроолоруңуздар болсо суроо берсеңиздер болот. То есть бирөөгө бир нерсени от души кылып берип, анан кайра күткөн это синдром жакшы кыз. После курса избавимся от этого чувства. Кудай буйруса, кандайдыр бир деңгээлде жакшы кыз синдрому деген өзүнө ишенбегендиктен болот да, өзүнүн баалуулугун билбеген, самооценкасы төмөн, өзүн жөн эле инсан катары баалуу эмесмин деп сезип атса, ошентип бирөөгө жагалданып, бир нерселерди берип, жардамдарды берип, өзүн жакшы сезгиси келет да. Ушундай бир механизмдерден чыгуу жолдорун аласыздар, Кудай буйруса. Анан любой эле жерде натыйжага жетиш үчүн эки тарап тең иштейт. Мен сиздерге мен тараптан билимимди, тажрыйбамды, практика, техникаларымды берем. Сиздер тараптан ошого жоопкерчиликтүү мамиле жасап аткаруу керек. Чатта ачык болуу керек. Сөзсүз түрдө тапшырмаларды, сабактарга катышуу, практикаларды аткаруу жана чатта ачык болуу. Ушул 3 нерсени кылса 99% сиздер натыйжа аласыздар. 100% дебейм, анткени мен Кудай эмесмин, астагфиралла, сиздерге 100% мондай гарантия деп бере албайм. Анткени 1 секундтан кийин жашоосу эмне болот, гарантия жок. Бирок ушул кыймыл-аракеттерди жасасаң, ушундай натыйжага жетишиң мүмкүн деген бир логический причина следственный биздин бул дүйнөдө, себептер дүйнөсүндө бир жолдорубуз бар, карталарыбыз бар. Ошол бир маршрутка түшсөң, мындай болуп жетесиң деп. Ошондуктан 99% ошол 3 нерсени аткарсаңыздар, натыйжа аласыздар. Аткарбасаңыздар, бир эме болду. Мисалы, мартта келген айымдардын арасынан бир айым, 2 айым эметти. Бирөө бир жолу сабакка кириптир да, анан иши тиричилиги болуп сабактарга кирбептир. Анан мен ушу сабактарга кирбей калдым, акчам кайтарып бересиңерби деп атат да. Бул эме мындай өтө жоопкерчиликсиз мамиле да. Өзүнүн жашоосуна жоопкерчиликсиз мамиле кылды, төлөгөн акчасына деле мындай жоопкерчиликсиз мамиле кылды. Анан анын кылган катачылыгына мен эмнеге акчасын кайтарып беришим керек да? Эгер мен өзүм сабактарым өтпөй койсом, конечно, мен бул катачылыгым үчүн акчаны кайтарып беришим керек да. Ал эми башка адамдар ооруларынан айыгып атса, самооценкасы көтөрүлүп атса, өзүнүн самооценкасы көтөрүлгөндөн кийин үй бүлөсүндө балдардын самооценкасы көтөрүлүп, ийгиликтери аябай мындай күчөп балдарынынчы, ушинтип баардыгы сонун результат алып атат. Анан ал ошондой кылгандыгы үчүн өзү жооп бериш керек да. Ушундай бир жоопкерчилик менен келгиле менин сабагыма келе турган болсоңор. Бир айым болсо суроо бер десек, суроо бербейт. Сиздер качан мага тиешелүү сабак өтөсүздөр деп эле. То есть биз 10 тармактан 10 жашоо сферасында 10 разный темада сабак өтүлүп атат. Бирөө да как будто ее не касается. А башка айымдарга ар бир сабак для меня деп. То есть кабыл алууга ачык да. Тиги айым жабык. Эмне сурооңуз бар? Айланайын, кел сурооңду ач. Мен талдайлы, чогуу жооп издейли деп мен өзүм да кайрылсам, бир дагы эмесин ачкан жок, ой пикирин билдирген жок. Ушундай жабык отурду дагы. Анан жок болуп кетти, билбейм эмне болуп жок болуп кетти. Ушундай бир жабык позицияда дагы келбеңиздер да, анда результат албайсыздар. Анан жоопкерчиликти өзүнө албай, кайра эле налатты мага айтып кетет да, мен эчтеке өзгөргөн жокмун депчи. Эгер өзүң жабык болсоң, эч бир сабакты келип критика кылып, бериң андай айтпадың, мындай айтпадың деп, эч бир сурооңду мынтип узатпасаң мага, мен айткан нерселер сага жакпаса, анан кантип мен жардам берем да? Мен сыйкырлабайм да эч кимди ал жердечи. Ачык болуп, сүйлөшүп, талкуулап, көйгөйүн айтып, меникин кабыл алып, ушундай бир диалогдо болгон адамдарда аябай сонун мыкты результаттар болду да. Кирешеси өсүп, жолукка келишип, квартираларын ремонт кылышып, мамилелери жакшы болуп, күйөөлөр менен кыз жигиттей мамилеге келишип, ушундай жакшы результаттар эки тараптуу аракеттен улам болот айымдар. Суроолор болсо бериңиздер. Да, вы просто причина, результат от Аллаха болот, ооба.
доктор деле рецепт жазып берсе анын гарантиясы жок да шыпа берет дегенче ошондой эле да биз эми аракетти кылабыз. Анан ошол кылгандан соң Аллах Тааладан бир жакшы нерселерди үмүт кылабыз да. Мен эмнегедир колумду кайра чайкап жууп, идиштерди этияттап кайра чайкап эле душта да чайканып эле кыйнала берем дейт. Муну мындай жеке талдап көрүш керек экен. Бир нерседен жиркенүү травмаңыз барбы, жиркенүү бир окуя жашагансызбы, ошону тазалаш керек деген бир сезим калып калганбы сизде, ошону балким жашап атасыз да. Анан айым долбооруна катышууга шашылыңыздар, анткени бизде күндөн күнгө баалары кымбаттайт. Анан дагы орундар чектелүү, бизде кураторлордун санына жараша гана студенттер алынат, өтө көп ала албайбыз, анткени биз мындай терең байланышып иштегенге аракет кылабыз да. Стандарт окусак жетиштүү элеби дейт. Стандарт 1 ай болот, VIP 1,5 ай болот да. Мен VIP'ти сунуштайт элем, анткени VIP'те кийинки жарым айда дагы кошумча 3 тема бар да. Акча боюнча проработкалар, самооценка боюнча проработкалар ошол жакта берилет. VIP менен стандарттын айырмаларын ошол эмеден директке жазып, айым деп жазсаңыздар, менеджер кыздар сонун кылып түшүндүрүп берет айымдар. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Эмне кылсам болот, же врачка эле барышым керекпи, же сиздин сабакка катышсам болобу? Мен сабагыма катышуу бардык айымдарга пайдалуу деп эсептейм. Анткени эң чоң пайдасы өзүңүздү түшүнүү процессин, мындай өзүңүз менен байланыш түзүү, контактта болуу, өзүңүздү түшүнүү аябай мындай жакшырат да. Өзүңдү түшүнгөндөн кийин эмнеге мен ошентип кечке чейин тынымсыз колумду жуу берем, тынымсыз идиштерди чайкай берем, тынымсыз денемди жуу берем, өзүңдү түшүнгөндөн аны да түшүнүп, өзүң менен өзүң эле ошону чечип алышың мүмкүн да. Мисалы жана айтып атпаймынбы? Эмне үчүн түнү менен уктай албай жүргөн 10 жылдан ашык бир айым түшүнгөн эмес, врачтар тапкан эмес. Ал эми менин сабагыма келип, баягы өзүн түшүнүү процесси жүрөт да ал жерде. Мен кантип өзүңдү түшүнүү деген нерселерди үйрөтөм. Өзүм түшүнүп атып эле, оказывается ушундай экен, ушундан улам, мындай болуп атыптыр деп ичин түшүнгөндөн кийин, психика успокаиваться эткенден кийин ал уктап баштайт да. Ошондой эле сиз дагы ичиңиздеги бир процесстерди түшүнүп алсаңыз, бунун себептерин таап алсаңыз, мындан бошоносуз да. Иштен көп сыгылып сыртка чыгара албайм. Ошо өзүңүзгө неуверенность бар да, менин оюмду айтууга укугум барбы, мени түшүнүшөбү, түшүнбөй койсочу, мен жөнүндө жаман ойлоп калсачы деп кысылып эле. Зачем ушундай бир давлениянын ичинде жашап, мало того, что мындай сырттан бирөөлөр кысканасы келгенсиң, ичиңен өзүң душмансың, өзүңдү өзүң кысасың, басасың. Ошондой бир давканын ичинде жашаганын эмне кызыгы бар да? Мындан арылыш керек да. Зачем нам себя мучить? Бул дагы тандоо болуп атпайбы? Мен өзүмдү мучить этип жашаганды тандап атам. Өзүмдү зордоп, кысып, монтип, басынтып жашаганды тандап атам деген нерсе да. Айым долбоорунда бир гана жакшы кыз синдрому менен келүү керек эмес. Бул жакта айымдарды мен 10 тармакта өнүгүүгө багыт алабыз да. Эң эле биринчи бул өзүң менен өзүң контактта болуу, байланышта болуу. Биз көбүнчө сырттагы адамдарды көбүрөөк түшүнөбүз. Балам эмнени жакшы көрөт, эмнени жакшы көрбөйт билебиз, бирок мен эмнени жакшы көрөм, эмнени жакшы көрбөйт билбейм. Күйөөмдүн табитин билем, өзүм табитин билбейм, ушундай. Өзүң менен контакт түзүүнү үйрөнөбүз, сезимдериңди түшүнүүнү үйрөнөбүз да.
өзүңдү биринчи орунга койгонду үйрөнөбүз, самооценканы көтөрүп, баалуулугуңду сезип, өзүңдү барктаганды үйрөнүп баштайт айымдар. Мисалы ошол айым долбоорунда бир айым айтып атат да, мен канча жылдан бери өзүмө көйнөк албаптырмын дейт. Мындай эптеп эле бир кофташымы алып коюп эле жүрө бериптирмин дейт. Мен айым экенимди унутуп калыптырмын деп, анан ошол өзүнүн айым экенин сезип, ошо менин сабактарыма кийинчи мен мындай өзүмө жасансам жакшы го, эмне эптеп эле кийинип жүрөм деп жасанып, өзүнө кам көрүп ушинте баштады да. Бул дагы кандай сонун бир сезим. Өзүңдү кооздоо, өзүңө бир сонун нерселерди сатып алуу, ошого уруксат берүү, өзүңдү ичиңде сыйлоого уруксат бергенден кийин ошондой мүмкүнчүлүктөрдү Аллах Таалам пайда кылат да. Дагы көбүрөөк акча келет сага, дагы көбүрөөк жакшы мамиле келет. Ошол эле күйөөң сага көбүрөөк белек бере баштайт да. Мурда мен өзүмдү ушундай бир төмөн сезип жүргөн кезимде мен туулган күнүмдү эч ким эстебечи. Ата энемди унутуп калчу, күйөөм болсо мусулмандар туулган күн куттуктабайт, туулсаң эмне болуптур деп койчу. Анын ичимен ыйлап, кайгырып, бедная, несчастная, мени эч ким куттуктабайт деп өзүмдү эле төмөн сезип ушинтип страдать этип жүрчүмүн да. Кийин өзүм менен иштеп, мындай психологиялык жактан өзүм баамды өзүм сезип баштаганда, адамдар да сезе баштады да. Күйөөм мен туулган күнүндө сөзсүз белгилеп, белектерди берип, майрам уюштуруп, жакындарым, тааныштарым баардыгы мени эстеп, белектерди берип ушинтип башташты да. Мен күткөндү наоборот токтоттум. Баягы жакшы кыз күтө берет да, ким мага эмне берет экен депчи. Мен ошо күткөндү токтоттум, анткени мындай өзүңдүн самооценкаң көтөрүлгөндө өзүңө жетиштүү сезип каласың, эч кимден эч нерсе жалдырабай каласың, попрошайкадай болбойчу. Өзүңө жетиштүү сезгенде, токпейил, ток сезгениңде, наоборот адамдар сага ошону көп нерсени бере баштайт да. Ачка сезгенде, дефицит сезгенде, мага жетпей атат, берип койгулачы деген ощущенияда жашасак, бизге наоборот бербейт, наоборот бизге жетпей калат да. Ошондуктан ичибиздеги ниетибизди өзгөртмөйүн, сыртыбыздагы абалыбызды Аллах Таалам өзгөртпөйт. Ушундай бир аят бар, адамдар өз ички абалын өзгөртмөйүн, мен алардын тышкы абалын өзгөртпөйм деген аят бар. Ушу психологияны мен именно диний адаптация кылып беремин, өзүм да ошондой кылып жашайм. Бул динибизге туура келет, туура келбей бул идея, бул техника туура келет, туура келбей деп мен өзүм фильтрден өткөрүп, өзүмө дагы ошондой колдоном, ошондой эле окуучуларыма да ушул бир руханий ракурс менен карап берем да. Ошол айымдар. Айым долбоорундагы кийинки тема бул ата энеге болгон таарынычтар, детский травмалардан арылуу темасы болот. Бул боюнча практикалар, сабактар өтүлөт. Негизи эле биздин ата энеге болгон негативдүү эмоцияларыбызды арылмай жашообуз оңолбойт. Буну уже Instagram аркылуу барыңыздар жаттап бүттүңүздөр. Ошол куру сөз бойдон калбаш үчүн мен сабагымда сонун мощный практикалар бар. Ал боюнча абдан көп отзывдар бар. Шолоктоп, ыйлашып, апасы менен өмүрү сүйлөшө албагандар сүйлөшүп, өмүрү апасынын тизесине жатып башын коюп, эркелей албагандар ошентип эркелешип, атасына жүрөгүн ачып, анан жашоосу ушундай жеңил деген айымдар абдан көп да. Кийинки тема бул кайын-журт темасы. Кайын-журт менен тил табыша албайм, кийлигишет, акчабызды алып коет, бизден эле кемчилик издеп турат деп ушу кайын-журт темалары боюнча дагы сабактар өтүлөт. Аларды кабыл алуу процессин, алар менен бир ынтымакташуу процессин жашайсыздар, Кудайым буйруса. Анан айымдын негизи эле эмнеге менин долбоорум айым деп аталат, анткени айымдын жашоосуна тиешелүү баардык сфераларда айым өз ордунда болушу керек да. Менин ошондой жашоо көз карашым, философиям ушундай. Айым өз ордунда болуш керек. Күйөөсү менен аялы ролунда өз ордунда болуш керек. Эне менен бала мамилесинде өз ордунда болуш керек. Кайын-журт, келин мамилесинде өз ордунда болуш керек. Акча менен мамилесинде өз ордунда болуш керек. Ошондой бир баардык жерде өз ордунда болсо, ошол ордуңа тиешелүү бонустарды кабыл аласың жеңил элечи. Ошол энеликти жеңил жашоо боюнча да сабактар, практикалар берилет, Кудай буйруса. Энелик мындай
балдар сага жүктөй көрүнбөй, мындай надоели деген ощущениядан чыгып, жеңил балдарга мындай жылуу эмоционалдык байланыш түзүп, аларга эң мындай керектүү ключевой нерселерди бергенди үйрөнүп, энеликти жеңил жашоо процесси дагы болот айым долбоорунда. Андан кийин акча блоктору боюнча акча менен мамилени жеңилдетүү. Достигатор аял деп кече айтпадыкпы? Достигатор болуп өзүңдү кыйнап, акчанын аркасынан кубалап, же болбосо өзүңө ишенбей, оозуңду ача албай, жалдырап, акчаны таба албай отурган эки крайность да. Бирөө акчаны такыр эле кубалап кеткен, бирөө өзүнө ишенбей, өзүн мындай элден эң артта сезип, талантын сыртка чыгара албай, бүрүшүп, акчасы жок отурат да. Эки крайностьты мындай балансировать этип, акчанын аркасынан чуркабастан, өзүңүзгө бир спокойно, уверенность менен өзүңүздүн талантыңызды мындай элге көрсөтүп, кызмат кылып, акча өзү келе турган бир система куруп алсаңыз болот. Ушул тарапта дагы, багытта дагы сабактар, техникаларды аласыздар. Дагы нелерди айта элекмин? Аял күйөөсү, өзүң менен контакт, руханий өнүгүү, эмоционалдык стабилдүү болуу, жакшы маанайда жүрүү, акча менен мамилеңди жакшыртуу, кайын журт менен күйөөң, балаң, туугандар, достор, айым керек да, айымдар менен ачык болуу, достошуу дагы абдан маанилүү. Ушул боюнча да сабактар болот айымдар. Ошон үчүн бул айым деген негизи эле биз айым мектеби да, биз айым болгонду билбейт экенбиз. Кичинекей баладай болуп, истерика болуп, коркок болуп жүргөндү билебиз. Эркектей болуп, эркектер менен тең тайлашып, конкурент болгонду билебиз. Башкаларды туурап, эл эмне дейт деп, аларга жагынып, ким эмне деп айтса ошондой жашап, ошондой бир нерселерди билебиз. Өзүм болуу, айым болуу дегенди көп жерде билбей калат экенбиз да. Ошондуктан мындай, мен айым катары киммин, кандай болушум керек, мен бир шаблон эмес, ар ким өзү сезип, өзүнүн бир айымдык касиеттерин ачуусу керек да. Ошондой бир кичинекей мини мектеп десек болот. Айымга айым болууну үйрөтүүчү бир мектеп. Ошондуктан бул бир багыттуу эле эмес, бир эле теманы ачып түшүндүрүп берип койсоң, анда башка теманы калып кетет да. Ошондуктан айым жашоосундагы ар бир сферада өз ордунда туруу боюнча бир сонун түшүнүктөрдү, сабактарды аласыздар бул айым долбоорунда. Суроолоруңуздар барбы? Мен окудум, атама жүрөгүм ачылды, жакындарым мамилем жакшырды, ыраазымын сизге, чоң рахмат. Кубанычымды сөз менен жеткире албайм дейт. Кубанычтамын. Рахмат бөлүшүп койгонуңузга. Бир эле айым жүрөгү жеңилдеп калса, кандай бул чоң результат, кандай бир чоң сыйлык мен үчүн, мындай адис катары, инсан катары Аллах Тааламан келген бир сыйлык да. Аябай кубанычтамын. Бир айым мындай болду. Мурунку айым долбоорундагы өзүнүн квартирасы бар экен, бирок ошого чыгып жашай албай жүрүптүр да. Ата-энесинин үйүндө жашайт экен. Күйөөсүнөн ажырашып кеткен. Ата-энесинин үйүндө жашайт, балдары бар. Анан өз алдынча жашай албайт экен да. Мен өз алдынча жашоомду элестете албайм, корком деп эле өзүнүн кичинекей кыздай элестетип эле ата-энесине жабышып эле жашай берген да. Анан ушу айым долбооруну окуп атып, бир айдын ичинде эле өзүнүн ичинде бир ишеним пайда болду. Мен кичинекей кыз эмес, мен чоң адаммын, мен взрослый аялмын. Мен өз алдынча жашасам болот. Мен неге сөзсүз түрдө ата-энемдин үйүнө тыгылып жашашым керек? Өз алдынча мындай эркин жашасам болот деп деген сезим келди, ичине бир ишеним отурду да. Анан ошол квартирасын ремонттоп, ошол жака өзүнүн балдары менен көчүп жаткан болчу да, ошол курс бүтүп аткандачы. Анан ошондой бир
өзүн взрослый сезгенде адамга көбүрөөк акча да келип баштайт да. Бизнес көбүрөөк жакшы жүрүп, ошону ремонт кылганга акчалар келип, өзүңдү кичинекей сезип, коркок болуп, ишеним аз болсо, ошонун абалыңа дал келген кичинекей өлчөмдөгү акча келет да. Ошон үчүн кантип акчаны көбөйтөм десеңиздер, бул ички уверенность, өзүңө болгон ишеним, өзүңдүн баалуулугуңду сезүү, ошону өстүрүү керек да. И бул техникалар мощный, сонун практикалар бар, айым долбоорунда аласыздар. Мен акча жөнүндө көп деле айтпайм. Мурда мен өзүм мындай айым катары эмес, мындай эркек катары өнүкчүмүн да. Бизнес кылыш керек, мынтиш керек, акча табыш керек деп эле анан адамдарды акча тапкыла деп акча психологиясы курсун окутупчу. Азыр мен акча жөнүндө көп айтпайм да, анткени ал уже следствие, ал келет. Эгер сен айым катары өз ордуңда, өз баркыңды билип, жүрөгүң тынч, жукунбай, жашынакай турсаң, ал акча өзүнөн өзү агып келет экен да. Бул күйөөң аркылуу, сен өзүңдүн бир талантың, билимиң аркылуу өзүнөн өзү жеңил келүүчү бир натыйжа. Ошон үчүн мен ушу акча жөнүндө айтпай деле калдым да, потому что ушундай бир ички дүйнөңдү тазалагандан кийин, таарынычтарың кетип, бир оор нерселер ичиңен чыккандан кийин, сен тазалагандан кийин ал акча таза нерсеге рызкы көбүрөөк кирет да. Береке да таза жерде болот, ошондой эле сен жан дүйнөң тазарган сайын Аллах Тааландын рызкысы да тезирээк көбүрөөк келип, берекелүүрөөк отурат экен да. Муну көп өтө эле студенттеримен көрөм мен дайыма эле. Бирөөнүн күйөөсү байып кетет, бирөө өзү байып кетет. Ушундай бир акча в целом көбөйөт. Эгер сиздер ушу менин сабактарымды мындай сапаттуу өтсөңүздөр. Бул уже как побочное действие, это уже как мындай бонус катары барыңарда акча көбөйөт да. Бир айымда мындай болду, акчасы азайды. Бул бирок сонун окуя болду. Бул айым цех иштеткен орго аябай кыйналчу экен да, баягы акча табам деп цехти иштеп, тияка чуркап, бияка чуркап, күйөөсү анча деле иш кылчу эмес экен. Анан үй бүлөнү багып, ушу цехтерди иштетип, мындай өзү баарын кылганга аябай чарчап, выгорание болуптур да. Анан ушу чарчабай, мындай кыйналып иштебей эле койсом, основной акчаны күйөөм тапса, мен өзүм каалаган эле нерсени кылып, мындай эле акча таап, настроениеме карап эле иштесем го, милдеттүү түрдө эмес депчи. Анан ушинтип жүрчү экен да. Анан баягы мен сабактарымды окуп, бир жүрөгү тынчып, успокоиться этип ушинтип баштаганда күйөөсү активдүү иштеп баштап, күйөөсү мындай көбүрөөк мурункудан да, аялынан да көбүрөөк акча таап баштады. Уже аялы мурункудай болуп, жанагынча акчаны мажбур иштегенге уже мындай милдеттүү болбой калды. Анан бирок кайгырып баштады, баягы көнүп калган да, өзү мындай акча таап жүрүп, анан мен акча таппай калдым, неге бул курстун натыйжасында мен акча таппай калдым деп кыжалат болуп атат. Анан талдап келсек, чындыгында ага акча таппаган жагып атыптыр азыркы моменттечи. Анткени ал көп жылдардан бери выгорание болуп, өзү жалгыз иштеп чарчаптыр. Анан деп эс алгысы келип атыптыр да. Ошону түшүндү да. То есть өзүңдү түшүнүү деген ушу акыл айтып атат. Давай акча тап, сен акчасы жок отуруп калдың, сен азыр өлөсүң деп коркутуп атат мээси. Чын жүрөгүндө ал эс алгысы келип атат, ал иштегиси келген жок экен да. Ошону түшүндүп, анан деп мындай ана расслабилась, ошол нерсеге наоборот ыраазы болуп, акчанын келбей жаткандыгына ыраазы болуп, бирок караса күйөөсү экөөнү тең кошуп мурункудан дагы көп таап атыптыр да. И уже муж конкретно обеспечивает. Анан мен эмнеге коркуп атам? Оказывается, мурунку эле эски коркуулар мени жанталашып, баягы кайра эле тревожный аял болгонго түртүп атыптыр да деген ушундай түшүнүктөр. Баягы ичинде түшүнүү деген ушундай терең процесстериңди мындай түшүнүү да. Ошентип успокоилась, анан бир ой келди ага. Баягы цех тигүүчүлүк ага жагат экен да. Мен мындай чоң бир производство эмес, творческий кылгым келет. Баягы бирөөгө индивидуальный пошив кылып, индивидуальный заказдарды алып, мындай творческий бир иш кылгым келет, уникальный бир продукт жасагым келет деп ошону таап чыкты дагы, өзүнө бир жеке ателье ачкысы келип атат да. То есть көрдүңөрбү, баягы өзүн түшүнгөндө, токтогондо, ал өзүнүн көңүлүнө жаккан, өзүнүн талантын бир жакшы маанай менен элге тартуулай турган бир иш таап алды өзүнө. Өзүн түшүнүп атып, өзүн баягы түшүнүү процессине киргенде эле ошондой бир идея чыкты да. Ал ойлоп жүргөн, акча табыш керек, цехтерди иштетиш керек. Акасы ал күйөөсүнө мындай ылайыктуураак ишкен да. Күйөөсү ошол жакта иштетип кетти.
чоң акчаларды таап атат, өзү настроениясына карап, жакшы маанай менен, жанталашпай, творческий подход менен бир бизнес идея баштап кетти да. То есть экөө тең акча тапса болот. Но аялдын акча табуу ыкмасы бул эме болуш керек да, творческий. Мен каалагандыгым үчүн, мага кызык болгондугу үчүн ошол ишти жасайм, анын натыйжасында акча келет. Эркекче подход бул мага иш жакса да жакпаса да мен акча үчүн иштешим керек. Анткени мен үй бүлөм багыш керек. То есть бир эле жумушту аялча кылсак болот, анан эркекче кылсак болот. Эркекче ниет менен кылсак биз кыйналабыз, көп нерседен артта калабыз. Ден соолук кетет, мамиле кетет, балдарың каралбай калат, үйүң каралбай калат, бактысыз болосуң, бирок акчаң болот да. Эгер бир нерсени аялча кылсак, ден соолугуң да ордунда, гормондоруң ордунда, жүрөгүң тынч, оюң тынч, мамилең жакшы, балдарың менен байланышың жакшы, үйүңдө атмосфера, уют бар, туугандарың менен мамилең жакшы, и бонусам акчаң да бар. То есть ушул жолго чакырам да. Айым бардык жерде өз ордунда болсо, бардык нерсени, ар бир ишти айымдык бир ниет менен кылса, жашоосу чапырачтык хаос эмес, жеңил, өзүнөн өзү бир сонун агымга түшүп, жашоонун бонустарын алып кете берет экен да. Өзүм да бул нерсеге аябай кызыгып, изилденип отуруп, ушул нерселерди табып, көрүп, өзүм да колдонуп жашап келем. Өзүм да айым болууну үйрөнүп жатам. Бул баягы өмүр бойку процесс. Айым катары, инсан катары жакшы сапаттарыбызды өнүктүрө берүү бул өмүр бойку процесс. Ошондуктан мага өзүмө жеке абдан кызык. Ошондуктан сиздерден мындай эркекче акча таап, лишь бир акча таап кеткиле деген нерсеге үйрөткүм келбейт. Именно айымдык бир ниет менен, айымдык бир позицияда, айымдык бир энергия менен жашооңуздардын бардык бонустарына ээ болсоңуздар болот деп айтмакчымын. Ошондуктан айым долбооруна келиңиздер, орундар чектелүү. Күндөн күнгө биздин баабыз кымбаттайт. Ошо баалары, тарифтери, өзгөчөлүктөрү боюнча, рассрочкалар боюнча директке жазып, айым деп жазсаңыздар, биздин менеджерлер сиздерге жооп берет. Анан шапка профиля да WhatsApp'тан дагы жардам алсаңыздар болот. Анан дагы мисалы 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл жакшы кыз болуп жүрдүңүз, достигатор болуп жүрдүңүз балким. Ошентип эле өзүңүздүн чыныгы жашооңуздун даамын татпастан өтүп кеткенден көрө, мен киммени, мен кандай жашагым келет, менин чыныгы жашоо потенциалым кандай, жолум кандай деп өзүңүздү тандап, өзүңүздү угуп, жашооңузду маңыздуу сезип, жашооңузду бактылуу сезип жашоо сиздин укугуңуз. Ушул жолдо сиздерди коопсуз, жылуу чөйрө күтүп турат. Айым долбоорунда барыңыздарды күтөм. Менин жолдошум тыя берчи, меники жолдошум мамилем окугандан кийин туура сүйлөшүп, сезимдеримди туура жеткизип калдым. Азыр жолдошум жүр чогуу барабыз деп калды. Сонун, машалла. Туура коммуникация түзүү, жолдошубуз менен дароо уушуп кетпестен же унчукпай калбастан оюбузду кенен туура жеткире билүү жолдорундагы сабактарда үйрөнөсүздөр айымдар. Ошондуктан ар бириңиздерди бул сабак ар бириңиздерге керек. Билгенден билбегенибиз көп, билсек дагы кайталап бир нерсени угуп, эскерип алуу бул жакшы нерсе. Ошондуктан дайыма эле башка бирөөлөрдү тандап жүрө бербестен, мен эртең, мен кийин, мен анан дебестен өзүңүздү биринчи орунга коюуга убакыт келди. Бардыгынан ыңгайлуу куткаруучусу эмес, өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз куткарып, өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз коздоочу инсансыз сиздерди айым долбоорунда күтөм. Суроолор болсо директке жазыңыздар, жакшы калыңыздар. Бүгүнкү биз менен өткөргөн убактыңыздар үчүн рахмат. Алла ыраазы болсун.